Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Улуу Британиядагы расмий иш сапарынын алкагында Кембридж университетине барды. 1209-жылы түптөлгөн окуу жайдын эски кампустарында болуп, байыркы университеттин ишмердүүлүгү менен таанышты. Белгилүү болгондой, азыркы тапта аталган окуу жайда дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнөн келген 18 миңден ашуун студент окуса, аларга 9 миңдей окутуучулар жамааты билим берет. Окуу жайдын жетекчилери жана окутуучулары менен өткөрүлгөн жолугушууда Нурланбек Шакиев Кыргызстан менен Улуу Британиянын саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакалары тууралуу сөз кылды. Андан соң төрага кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхына байланышкан тегерек столго катышып, бабаларыбыздын баскан жолу тууралуу кеңири баяндама жасады. Тарыхый улуу жолду басып, Исаак Ньютон, Джеймс Максвелл, Чарльз Дарвин өңдүү атактуу инсандар чыгарып, ушул окуу жайдын негиздөөчүлөрү, бүтүрүүчүлөрү 120 Нобель сыйлыгынын лауреатын чыгарып, андан сырткары 14 Улуу Британиянын премьер-министри чыккан Кембридж университетинин эмгек жамааты менен таанышып, өз көзүбүз менен келип отурганыбызга өтө кубанычтабыз. Бул Кембридж университетине окууну каалаган дүйнө жүзү боюнча жаштар абдан көп. Анын ичинде биздин кыргыз жаштарыбыз дагы көп. Бизди сүйүндүргөнү биздин бир Асел Сартбаева деген аспирантыбыз ушул жерден аспирант болуп окуп чыкты. Ошол эле учурда мына биздин катарыбыздагы парламенттин депутаты Элдар Сулайманов да ушул Кембридж университетинде окуп кеткен.